Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Биз бүгүн Ноокат шаарында сатууга коюп жаткан 2 кабаттуу өтө бизнеске ыңгайлуу келген 2 кабаттуу зданияны сиздерге көрсөтүп берели. Азыр арендтерин сиздерге бир аз айтып кетейин. Ош тараптан келе жатканда мына ушул оң кол тарапка киребиз. Мына портер кирген көчөгө. Ошол жерден түз 500 метр жүрөбүз. Биринчи светофор бар. Биринчи светофордон солго бурулуп кирдик. Бул көчөдө мэрия жана ошондой эле бакыт үйү бар. Сатууга коюп жаткан здания мына ушул, урматтуу көрүүчүлөр. Бунун азыр сырткы көрүнүшү, биз сиздерге ички көрүнүштөрүн дагы кеңири сиздерге көрсөтүп берели. Андан кийин бааларын, ээсинин телефон номерин жайгаштырдык. Бул жерде жакыныраак, бул зданияга жакыныраак парк бар, андан кийин бакыт үйү, анын жогорураак тарабында мэрия жайгашкан. Биз анда видеону баштасак, ички көрүнүштөрүн сиздерге көрсөтүп, сиздер видеону акырын эдер көрүңүздөр. Башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыздар. Биз анда баштадык. Урматтуу көрүүчүлөр, биз сатууга коюп жаткан зданиянын алдына келдик. Ассаламу алейкум. Жакшысызбы? Сатып жатсызбы да зданияны? Ооба, сатып жатабыз. Атыңыз ким? Давранбек. Давранбек ака. Так, мынакей ички көрүнүштөрү. Бул 2 кабат турбайбы, а? 2 кабат. 2 кабат. Жакшы, бул өтө узун го бул, а? Чоң здания. Чоң здания. Бунун аянты канча эми? Бир 20 метрге 6 метр окшойт менимче. Так, Давранбек ака, бул зданияны салганыңызга канча убакыт болду? Канча жыл болду? 8-9 жыл болду. 8 жыл, 9 жылдын жүзү болду, а? Жакшы. Буну ушул убакка чейин кандай, эмне кантип иштеттиңиз? Эмне саттыңыз бул жерде? Бул жерде мана гараждардын ичине скалат кылдык. Мына ушуларды биринчи кабатын скалат кылдыңыз. Мына биринчи кабатындагы турган зданияларды буну устаканага берсе да болот экен, а? Машина оңдоочу жай, мотор кылса болот бул жерде, ходовой. Эми ямаларын өздөрү казса, бул жерде өздөрүнүн шартын түзүп алса, ошондой машина оңдоочу жай кылса болот экен. Бунун экинчи кабатын сиздерге азыр мен экинчи кабаты тууралуу сиздерге маалыматты берип кетейин. Бул жерде жер аянты канча соток дедиңиз? 7 соток. 6 соток. 6-7 соток чыгат экен. Бунун тосмолору мындай бетон менен тосулган. Заборлорун көрүңүздөр. Экинчи кабатын азыр сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул жерде даараткана да бар экен жанында. Бунун жанында буга суу дагы бар турбайбы бул жерде, а? Мойка кылса да болот экен бул жерде, ээсинин айтымына караганда. Анын жанында мына ушул здания дагы бар. Бул дагы 2 кабаттуу. Бунун биринчи кабатын жана экинчи кабатын мен сиздерге көрсөтүп кетейин. Азыр бунун биринчи кабаты арендага бергенсиз, өзүңүз иштейсизби? Өзүмүз продукт сатабыз. Продуктовый магазин, а? Биринчи кабаты. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, мен ушунун биринчи кабатын сиздерге көрсөтүп кетейин. Эгер кимдир бирөөгө буйруп ушул жер насип кылсын, сиздер ала турган жер, мына ушул жерди мен сиздерге баардыгын толук көрсөтүп кетейин. Азыр анда мына ушул кичинесинен баштасак, биринчи, а? Биринчи кабатын көрөлү анда. Биз азыркы биз айткан зданиянын биринчи кабатына кирип келдик. Бул жер коридор деп койсок да болот, а? Биринчи, а? Продуктовый магазин экен да бул, а? Бунун ичи 6-га 4 окшойт менимче. 6-га 4 болгон продуктовый магазин. Давранбек, айтыңызчы, эгер бунун өзүн ушул эле магазинди сатып алып иштетип турайын дегендер болсо, сата белеңиз? Жок, Баарын бир сатыш керек, а? Жакшы. Баарын бир сатыш керек. Арендага сурагандар болсочу, эми сатылгы. Арендага сурап жаткандар барбы? Арендага бербей атасыз, а? Жакшы, азыркы көрсөткөн зданиянын бул биринчи кабаты. Экинчи кабатын сиздерге көрсөтүп кетели анда. Биз экинчи кабатына көтөрүлүп кеттик. Азыр урматтуу көрүүчүлөр, экинчи кабатын сиздерге ички көрүнүшүн көрсөтүп кетейин. Биз экинчи кабатына көтөрүлдүк. Бул азырынча намазкана экен да бул дагы, а? Намазкана кылып турат экен азырынча. Эми буну кимдир бирөө алган болсо, офис кылса да жакшы болот бул жерде. Биринчи кабат жана экинчи кабатын офис кылып, калган жактарын биз айткандай, жогоруда айтып кеткендей, биринчи кабатын
машина оңдоочу жай кылып бул жерлерди кааласа офис кылып алса да болот, кааласа магазин кылса да болот. Жакшы, бул экинчи кабаттын ички көрүнүшү. Урматтуу көрүүчүлөр, эң главный здание мына ушул азыркы күндө сатылып турган. Бунун узундугу 20 метрге 6 метр чыгат. Давранбек, айтыңызчы, бул жердин документтери баары бар, а? Dokumentleri var. Atamın amıda. Атасынын атында документтери баары жакшы дейт. Bunun крышасы темирден жабылганбы? Тинекеден, а? Тинекеден жабылган экен. Кечиресиздер, мен адаштым. Тинекеден жабылган. Буну айтыңызчы, эмнеге сатууга коюп жатасыз? Akça kerep alışın satып. Акча керек болуп калды. Эгер Оштон же Бишкектен же Ноокаттан алмашуу жолдоруна үйгөбү же машинагабы же мал жандыкабы алмашуу жолдору болсо, анан калган жагын бир жартылайын акчалай берген болсо, эгер ушундай шарттар барбы? Bunday variantlar çıkıptı. Biz akça kerep için satып. Ондай варианттар чыгып атат, бирок бербей атат экен. Азыр мына ушул сатуучу акебизге акча керек экен. Bunun сатууга койгонуңузга канча убакыт болду эми буну? Bir ayça bulup kaldı. 1 ай болуп калды, а? 1 ай ичинде bunun клиенттери чыкты да эми сизге. Ошол эми азыр биздин көрүүчүлөрдүн арасынан кимдир бирөө сизге байланышка чыгып ала турган болсо, канча миңден жогору сурасын, канча миңге келди баасы, канчага бербедиңиз? 100 bin kılıçtı keçe gelip. 100 000 доллар кылычты бербедиңиз? Vermedi ya. Давранбек аканын телефон номерин мен сиз экран бетинде калыш керек. Бул Ноокаттын центри, урматтуу көрүүчүлөр. Мына ушул көрүнүп турган здание бул мына ушул маданият үйү болчу беле? Мына. Madaniyetöyü öteyası day poşta. Бул маданият үйү, Дом культура, а? Ya dom kultu. Ошонун артында жайгашкан здание. Бизнес кылганга өтө ыңгайлуу жер экен. Ноокаттын центр жерлеринин бири. Мына ушундай урматтуу көрүүчүлөр, бунун дубалдары кам кирпичтен урулган экен. Мен сиздерге азыр экинчи кабатын көрсөтүп кетейин. Мына ошо экинчи кабатын көтөрүлүп ички көрүнүштөрүн көрсөтүп кетейин. Бул жерде кандай бизнес кылса болот? Ошол тууралуу комментарийга сөзсүз жазыңыздар. Бул жерде менин оюмча ашкана кылса дагы өтө жакшы болгудай. Бунун алдыңкы жер аянты кеңирээк, машина токтотконго дагы, эл кирип чыкканга дагы. Мен сиздерге азыр экинчи кабатын көрсөтүп кетейин. Биз экинчи кабатка көтөрүлдүк. Экинчи кабатка көтөрүлүп, биринчи эшикке кирип, мен сиздерге ички көрүнүшүн көрсөтүп кетейин. Бунун ички жасалгалоосу жасалбаптыр. Бунун ичи менимче 10/6. 10/6 болгон чоң зал экен. 3 терезелүү, 2 эшиктүү болгон чоң зал, урматтуу көрүүчүлөр. Бул залдан чыгып эле биз жогоруда көрсөтүп кеткен здание мына ушул. Бунун дагы крышасы тинекеден жабылган экен. Бул жагында мына ушул парк бар, ал бунун жанында. Бакыт үйүнө против салынган здание. Урматтуу көрүүчүлөр, сиздер көңүл буруп назар салып көрүп туруңуздар. Эгер бизден каташылык кеткендер болсо, жакшы туура түшүнөсүздөр деген ойдомун. Мен сиздерге колдон келишин көрсөтүп кетейин. Азыр так, биз эшигинен эле кирели. Биз мына ушул экинчи комнатасын көрсөтүп кетели. Булардын мына ушул эки комната бар. Бу да кичинераак, бир канча эле ичи? 2/3, а? 2/3 болуп, 2 бөлмөлүү. Буну азыркы күндө хижама кылуучу жай кылып ачып жатат экен. Азырынча бул тууралуу маалымат бере албайбыз. Жолго чыгып кетсе болот экен. Мына ушул лестницадан түшүп, ал эми бул жерге ачылып жаткан хижамалардын ичин сиздерге көрсөтүп кетейин. Бул эркектер бөлмөсү дейт. Мына ушул хижама кана ачылып туруп турат. Ачылганда канча болду? Эми ачылды. Эми ачылып жатат экен, а? Эми ачылып жатат экен. Эми кимдир бирөө алсаңыздар мүмкүн ушул
хижамахананы ачкан ким ошо ээси менен дагы байланышы мүмкүн арендага ошол тууралуу берип өзүңүздөр келишип алсаңыздар болот экен. Бунун ички көрүнүшү 2-ге менимче 3,5 окшойт. Мына 2,5 3,5, мына 3'e 3,5 да. 2,5-га 3,5 экен бунун ички көрүнүшү. Кийинки аялдар бөлмөсүндө көрсөтпөй эле койду. Анын дагы ичи 3,5 канча эле бунун? 3'e 3,5. 3'ге 3,5 болгон бөлмө. Бул дагы ушундай будан бир аз чоңураак. Мына ушундай биз колдон келишинче көрсөтүп кеттик. Азыр биз экинчи кабатты сиздерге колдон келишинче тааныштырып чыктык, урматтуу көрүүчүлөр. Дагы жогоруда айтып кеттим. Бул Ноокат борбордук паркы. Биздин Ноокаттын паркы ушул жерде. Парктын жанында жайгашкан мына ушул сатууга коюлуп жаткан здание, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер ээсине байланышка сөзсүз түрдө чыгыңыздар. Мен сиздерге дагы бир жолу баасын айтып кетейин. Мына ушундай жер аянты 6 сотых болгон 2 кабаттуу зданиялар, 2 здания бун, урматтуу көрүүчүлөр. Сиздер Давронбек аканын телефон номерине байланышка чыгып, кеңири маалымат алыңыздар. Биз сурай албай калган суроолорду сиздер кеңири сурап алсаңыздар болот. Эми Давронбек ака, бунун баасын айтыңызчы, канча дедиңиз? Багасы $200,000 deyapti. $200,000, урматтуу көрүүчүлөр, мынакей. $200,000. Жогоруда айтып кетти Давронбек акабыз. $100,000 клиент келди, бирок бербеди. Ош Бишкектен Ноокаттан алмашуу жолдоруна үйлөр дагы чыгып жатат, бирок бербеди. Акебизге наличка акча керек экен. Ошон үчүн сатып жатат. Бунун кызыл документтери баары бар. Бизнес кыла турган место сиздерге насип кылсын. Биз мына ушу менен видеону жыйынтыктадык.